Бүгүн 30-апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышууда каза болгондордун саны 13кө жетти. Алардын арасында 13 жаштагы өспүрүм жана 5 жаштагы наристе бар. 134 адам жаракат алып, анын 25и Бишкек шаарына алынып келинди. Ал арада кыргыз кызынын тажик балдары менен сүйлөшүп, аларды мактап, кыргыз бийлигин жамандап жаткан видео тарады. Выходили, да, вот я вчера вас прослушала, и вот действительно сегодня мне захотелось с вами общаться, да, вот. Братья вот с Таджикистана действительно правильно говорят, да, вот я сейчас нахожусь в России, но у нас в Кыргызстане, я думаю, тоже, я вас поддерживаю, у нас правительство бандитское, действительно. Поэтому я хочу, чтобы наши люди с Кыргызстана как бы не поддавались провокациям, да. Этих, именно мы говорим, бандитов. Потому что я здесь тоже узнала много, таджикский народ, я с ними познакомилась, вы очень, Имандур, вы очень хороший народ, да, вот вы честные, я вот сколько общалась, я вот, например, в России пока узнала народ ваш. Ну, и раньше, может, я просто не встречала. 30-апрелге огон түнү Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев биргелешкен документке кол коюп, кагылышты токтотууну, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүүнү макулдашышкан. Бирок Баткен облусунун Лейлек районунда Таңгамал, Кызылбел, Кулунду айыл тарапта дагы деле ок атуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар кабарлашты. Арка, Жаштык, Максат жана эски оочу айылдарында турак үйлөр өрттөндү. Бул айылдарды Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тузуту жана 10дон ашык үй өрттөлдү. Баткенден 7000, Лейлектен 13,5 миң жай тургун эвакуацияланды. Аялдар жана балдар үчүн Баткен шаарындагы 6 мектепте убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Айрым маалыматтарда Арка айылынан качкандар учурда Адырда баш калкалап жатышат. Кызыл жарым ай уюму эвакуацияланган адамдарга психологиялык жардам көрсөтө баштады. Ошондой эле Лейлек районундагы Рават айылына коопсуз жайга көчүрүлгөн жарандарга 100 дана гигиеналык кийимгече жана 500 дана жылуу журкандарды жөнөттү. Ошондой эле Оштон жардам берүү үчүн активисттер чогулуп жардам эсебин ачышкан. 28-апрелде Германияга кеткен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кайтып келип Баткенге барды. Учурда облустук администрацияда жабык жыйын өткөрүп жатат. Коргоо министри Талайбек Өмүралиев Баткенде облустук администрациянын алдында бүгүн 30-апрелде эл менен жолугушуу өткөрүп, элди сабырдуулукка чакырып, кырдаал акырындык менен жөнгө салынып жатканын билдирди. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек. Алар кагылышты кыргыз тарап баштаганын жана аларга тиешелүү Аксай айылындагы Ак Суу дарыясында жайгашкан башкы головной суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесин кыргыздар талашып жатканын айтып жатышат. Мекендештерибизге жардам берүү үчүн Таластан Баткенге 7 дарыгер жөнөп кеткен. Бишкекте республикалык кан борборуна барып, кан тапшыргандар кезекте турууда. Саат эртең мененки 11ге карата 100дөн ашык адам кан тапшырды. Кезек күткөндөрдүн арасынан Бишкектеги аскер бөлүктөрүнүн аскерлерин, шаар тургундарын көрүүгө болот.